Assalamu alaikum, Көкбөрү ормандары. Assalamu alaikum, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз азыр Чүй областында Московский районунун Петровка айылындабыз. Бүгүн Кудай буйруса Россиядан келген эки аргымак достор сатууга чыгат. Биринчиси ушул ак кола деген аргымак алдыбызда экранда турган. Мыктыбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы, шүгүр. Ушул аттарың экөө тең Россиядан келген деп атасың. Ушул биринчи пародаздан баштасак. Пародасы Владимирский тяжеловоз менен аргын российский жылкы. Владимирский тяжеловес. Ушул эки мен көп мындай билбейм да, ушул эки пароданы баягы мен барын эле баягы жоон болсо эле Владимирский дей берем да. Бул кандай айырмаланат? Раз Владимир менен ошо тяжеловестин айырмасы бир аз жеңилирээк болот да булар. Советский тяжеловоз аябай оор болот. Владимирский тяжеловоз аргындар булар бир аз жеңилирээк болот. Аргындашылган. Анан тазалары оор болот Владимирскиндер. Ошондойбу? Ошондой болот. 80-90% оор болот. Жаныбар, Ошондо бул азыр Владимирский тяжеловеске караганда алар чаканыраак болобу бир аз? Олар деле чоң болот, просто жеңилдиги жагынан бир аз жеңилирээк болот булар. Баракелде. Эми баягы өзүң айтып калдың, Россияда көп ат кармадым деп. Алар ушундай ушул аргымактарды негизи кайсыл багытта аргындаштырган өзү? Булар если Владимирский тяжеловоз, советский тяжеловоздарды булар көбүнчө эле эт багытында. Анан кийин Азия тараптан спрос көп болуп, ошол себептен булар уже аргындаштыра баштады да. Этти каяка алып барат дейм да, алар аттын этин жебейт го. Укмуш кетет да. Казакстан тартат. Башка жактар тартат. Казакстан көбүнчө ташыйт Россияданчы. Жаныбар, могул Кыргызстанга көп келип атат акыркы күндөрү. Акыркы 4 жылдан бери. Мыктыбек, мына ак кулаң жаныбар өтө жоон башкача экен. Бул өзүң колуңда канча жыл болуп атат азыр ушу менен? Мен муну быштысында алып келгем. 2 жылдан ашты ушу келгендечи. Жашы канчада ошондо? Жашын сурап алайлычы? 6 жашта. Асы 3 асы. Жазга 3 асы. 6 жаш экен достор. Мисалы эми өзүң колуңда көп эле болуп тур. Кандай болду мына улак-булакка алып барып кичине? Улакка бир аз эле былтыр чабылды. Бир аз көп чабылган жок. Быйыл вообще улак көрүлөк.
кичине Не убакыт жокпу же кандай? убакыт жок. Сатып кичине тыйын кылыш керек болду. Ачык айтып. Баракелде. Достор, бул БТР экен, танка. Но сорузун карагылачы. Бою да жакшы, мүчөсү жакшы. Бою канча? 1.70 плюс да, ушу турушунда. 1.70 жогору. 1.70. Достор, карагыла. 1.70ден жогору экен бою. Анан ногу жайкы саратан багуу кандай болду, Мыктыбек? Эми жайы менен жөн эле куугазык болуп турду, бирок мындай 7-8 килограммдан жем жеген жок, 3 килограммдан эле жеп турду жайы мененчи. Семиз конун. Азыр деле 4 килограмм жейт ашып барса. Аны эле көйлө жем кетти кан жокпуз. Анан мондай кичине азыр табы кандай улакка? Улакка уже жакындап эле калды, уже табы келейин эле калды. Бастырылып атабы? Бастырылып атат. 15-20 күндөн бери бастырылып атат. Но биздин кыргыз жылкыларынан айырмаланып, булардын мындай табына келиши кандай экен? Табына келиши бир аз кечирээк экен кыргыз жылкыга караганда. Бир аз кечирээк болот экен. Кыргыз жылкысы батыраак келет го. Ооба. Баракелде. Жаныш, жакыныраак келчи. Мына достор. Жаныбар. Эми улак сулак көрбөгөн болсо эми буту кол жөндө сөз деле жок да. Жаныбар. Мон карагыла. Кар түйүп аткак болуп. Артынан мына жан башына өтө кенен жоон жол экен достор. Бул улакка топко кирип кала турган болсо оңор кылбайт го. Буттары, ден соолугу. Ичип жешичи булар эми. Өтө жакшы ичип жеши. Жаныбар. Жош. Акылга. Жаныш, эми 1-2 газды базасың, а? Бир көрөйлү. Кыймыл аракетин, буттарын. Кыймылы жакшы. Бер камчыны. Жаныбар. Мыктыбек, жанагы байыш чабып аткан Берил деген атты көрдүңбү? Анын бою узунураак, бирок ушундай жоонда ал дагы ушундай. Жаныбар. Достор, билбейм, мен мондай жоон улакка жаратып ала турган болсо бир кыйла болот. Бул топко кирчи болсо. Бирок мээнетти кылыш керек, үйрөтүш керек, а? Үйрөтүш керек. Бул колдо туруп турду, мындайча айтканда. Сөз жок. Оозу кандай оозу? Оозу деле жакшы эле. Бунун башы башкача го, жанандай шук-шуйган. Тумшугу эшке. Тумшугу. Жаныбар. Жаныш, бери жакыныраак келеми. Жер аяр оор болсо. Жер жумшак батып атпайбы жерге? Пайына чейин кирип кетип атат. Ошол мынакей достор, акула менен тааныштык, акула менен. Машалла. 60 саат метр. Жоон экен. Карагылачы. Жаныбар. Мыктыбек, бунун баасын айт. Баасын коёйлу. Баасын экөөнү чоң эле кое берип эле, акырында айтайын. Тигин да чыгарайлы анда. Болду, жарайт. Мынакей достор, мен описанияга номерин калтырам дегенде кайра комментарийге ал жак бер жагын карабай эле жазып атасыңар достор. Описания дегенде ылдый жазуун описания дейт. Анан азыркы акыркы күндөрү экранга да коюп атам. Ошол жерге номерин калтырып кетем достор. Мынакей ошентип
кезектеги аргымагыбыз келатат. Жануар, машалла, машалла. Карагылачы. Ушул атта кызык болуп атат өтө. Карагыла узундугун. Салам алейкум, Муктубек дагы бир жолу. Бул атың мен баягы экөөбүз машинада сүйлөшүп келип атканда бирдей эле парода дедиң эле. Бул башкача экен го бул. Бул пародасы Орловский менен Чижеловский аралашкан эле. Бирок Орловский тартып кетиптир да. Бир аз ичкарак болуп калды. Өзүнүн пародасы бир үйүрдөн келген да. Бунун башкача го бунун тимеле шудуйган узун моюндарың кара. Пародасы буда деле ошо эменди Орловский парода менен Владимирский Чижеловдун аргыны да. Ушундай ничкеде болуп калышы мүмкүн экен да? Ушундай болуп калыптыр. Ничке деп болбойт, эми просто берк экен да? Жоон болот деп ойлогом мен деле. Узун. Бунун жашы канчада? Бул 1 жаш кичи болот. 2 асы экен да анда, а? Жазга 2 асы болот. Мынакей достор, жазга буйруса 2 асы. Бул первый деген аргымак экен. Бул аттын аты первый достор. Карагыла. Сынчылар бир сындагылачы достор. Жануар. Бунун деле тарыхы ошондой, Аккуладай. Келген боюнча турат. Келген боюнча чогуу келген, келген боюнча турат. Бул улакка барганда эмес болуш керек, по-моему. Бул Муктубек эмне мынча кармап туруш, эмне мынча себеп болду? Же өзүң улакка алып барып чаппасаң? Башкаттарда бар эле, алар сатылып кетти да. Алар чагып атканбыз да. Муну мен өспүрүм кылып өзүмө деп кармадым эле ушунучу. Жонорот деп. Жануар. Жонорду бирок анчалык жонор болду да. Машалла. Өтө тика. Ошону айтып атам. Кол таза. Карагылачы достор. Жебичи таза, иши таза. Бою канча бар? Бою ушу 1.70 го дейм. 1.70тин теге 1.71, 1.72 чыгат ашып барса. Достор, мынакей көз болжол менен деле мындай караган адам ошого барат да, мындайча айткандачы. 1.70 ар жак бер жагы достор. Таза кан да, таза кан көбүрөөк. Жануар. Эми бунун тарыхына кайрылсак. Кыскасы Аккула менен экөө бир келген. Бир келген, чоо келген. Бирок Россиядагы, үйүрү дагы бирби? Үйүрү да бир. Жануар. Бул кандай дагы кошумча маалыматтар бар? Карасаң, бешенезинчи. Мындай жанагы кочкор тумшуктап коет го, дөң. Ошондой бир аз. Дөңгөч экен. Нофто бир аз жеп койт. Дөңгөч экен го, бешенеси. Мындай өзүңөр үйдө эми бай колуңарда турат, ары бери минип жүрөсүңөр да. Жүрүшү, басышы дегендей. Аябай жоош. Ушу эмеси бир минус жери эмеси такалаганда дарга такаланат булчу. Такалаганда неме менен бир аз путтарын эмете берет. Карматпай эметер. Бирок качтат, бирок аяй берет да кармасаң. Сразу айтып коеюн. Могу аял киши балагачы караганда. Өтө жоош, карай берет. Карай берет. Жоош. Карай берет. Эмеси жок. Жануар. Достор, мынакей. Ошондо эмнен аралашмаз дедиң, мен унутуп калдым. Владимирский Чижелов менен Орловскийдин аралашмасы. Владимирский Чижеловес, Орлов аралаш экен. Бирок нечкерак болду. Мен алганда ошондой деп алганмын. Жануар. Жана кулактарың эле күлүктөрдөй болуп турган. Бунун багуусу кандай болду? Саратан багуусу. Саратанда турду, бул деле ошо 3 килограмм жем жеп турду. Азыр ошо 3,5 килограмм жем жеп атат. Ошо жем көтөрсө бир аз жонорогу. Бастырылышычы мындай табы? Бастырылышы табы бул деле ошо бирдей эле келип калды. Бул деле ошо 5-6 күн мингизип чаба берсе болот, үйрөтө берсе болот улакка салып. Буну айтып калдың, бу даже улакты дагы көрүлөк деп. Көрүлөк. Жануар. Достор, бир буттарын жүгүрүшүн дагы бир көрүп коелучу.
жаныбардын. Бир мыкты сайыпкердин колуна түшүп калса, тарбиясы келишсе достор, жаныбарлар мыкты аргымактар экен. Оздар элпек эле. Оз элпек. Бираз туруп калганга достор. Чум кара аргымак экен, арканкы туягында кичине агы бар экен. Пешенесинде дагы кашказы жок. Капкара жаныбар. Первый. Мына достор экөө тең келатат. Аккула менен первый. Мыктыбек, өзүң бая ат менен ортодо бир топ иштеп калдым дедиң. Азыр ушу Казакстанга көбүрөөк кетти ушундай породадагы аттар дедиң да. Казакстанда эмне кайсы улактын багы беркисин алышып атат эми булар мактарды? Казакстанга эт багытында көп кетти буларчы. Тай, кулун, бе, ат разницасы жок. Этке көбүрөөк. Анан мынау басым жасашат. улакада салып көрөбүз дегендер болдубу? Эми көп эле алып кетип атышты, кандай багытта экенин тошмок. Баракелде. Жигиттер бер айдагыла эми. Достор, эми эң кызыгы баасы калды. Азыр баасын. Мыктыбек, баасын айтабыз эми. Баасын эми экөөнүкүн тең эле $8.000 койдум, экөөнү $16.000. Баракелде. Жакшы келип, багылып, кол кармаганга силешебиз. Мынаке достор, $8.000 коюлуп атат баалары. Өтө жакшы баа, менин жеке оюм бул. Буйруса келип, ушу колдон келсе, саяпкер мыкты ат билгендерди алып келип, ушул жерден өзүңүздөр минип, каалагандай ыкма менен текшерип алсаңыздар болот достор. Мен ээсинин номерин описанияга калтырам. Буйруса, мынаке карагылачы, бирөө ак, бирөө кара. Мынаке. Кыскасы багуу даяр. Кыска мөөнөт суутуш керек достор. Анан үйрөтүп башташ керек. Могул жерде эми биякта мындай тоо таштарга бир бастырып көрбөдүңөрбү? Бирде тоо таш деле жок да. Түз эле жер чийде билесиз. Тегиз жерлер. Баягы мындай аттарды, баягы чет жактан келген аттарды көбүнчө мындай адырларда бастырышып, мына туяк башын бышырат экен го деп атам да. Ошол достор, мынаке аргымактарды көрсөтүп бердик. Кайрылыңыздар. Алган адамга дагы, саткан адамга дагы соодасына береке деп калабыз жигиттер. Мынаке. Первый менен Аккула. Ассаламу алейкум, анда барыңыздарга.